Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh aytadi. Abdullah ibn Abbas kim bilesizler? Bu Peygamberimizden janında жүрген sahaba. Peygamberimizden keyin keledi. Oşol aytып atat. Azırkı күндө deydi, azırkı учурда köpçülük adamdardın, жалпы adamdardın dostoşusu, tuğandaşusu dünya üçün bolup kaldı deydi. Wa zalika la yujid ala ahli şey. Al ne? Андай adamlarga hech qanday пайда бербейт deydi. Bu sahabaların doğrunda oşonday болуп калса айтып атпаймынбы? Ошон үчүн айтып атам, bu биздин доорда өтө аз, өтө өнөрчүн да bu. Allah üçün жақшы көріп, Allah üçün жаман көріп, Allah üçün достошуп, Allah üçün касташып, бұл деген өтө аз азыр кезде. Чынында бар андай адамдар көйле. Ошентип Allah üçün деп достоштум, душмандаштым деп жүргөндөр бар. Бирок чынында ошону тактап келсең, ошо Allah üçün душмандашканы же достошкону бир дүнүйөнү максат кылган болот. Аны ар бир адам өзү билет. Балил инсану аля нафсихи басира. Адам баласы эмне? Өзүнүн нафсысын жакшыраак билет дейт да. Ошону эмне? Дин сүрөтүндө кылып, Аллах үчүн кылып көргөзө берет башка бирөөлөргө. Бирок чынында түптүндө башка себеп болуп турат. Бирөө менен касташып кетсе дагы, душмандашып кетсе дагы, ошондой. Мен Аллах үчүн бул мындай экен деп туруп, ошо эми дин жолунда жүргөн адамдар да болушу мүмкүн да, бул мындай экен деп дин жагынан бир айыбыны тауып, ушундай нерсеси бар экен, мен ошон үчүн таштадым, Алла үчүн таштадым дейт. Чынында ал себеп эмес. Ал бир кандайдыр бир дүнүйөлүк иштери же бир мамилесинде бир жерин көрүп калды. Ошол нерсе келишпей калды. Ошол нерсе себеп болуптан аны эмне дин сүрөтүндө көргөзөт. Мен тиги мындай үчүн Алла үчүн таштадым. Көпчүлүгүнү карасаңыз, ошо сен Алла үчүн таштадым деп аткан себеп, Алла үчүн таштадым деген себеп, ал сен таштаганга чейин деле бар болчу мурда. Таштабай жүргөндө да бар болчу. Ошон үчүн таштабай жүргөнсүң. Бирок эмне башка себепти көрдүң, аны бирок ачык айтуудан уялып атасың. Ама жерде иште мени эме кылып койду, акчамды мындай кылып койду деген нерселер ошону айта албайт дагы, эмне Алла үчүн деп себеп кылышат. Бул негизи өтө жаман көрүнүштөр мындай нерселер. Мусулман адам баарыбыз бул нерседе өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Нафсыбызды тарбиялоого баардыгыбыз муктажбыз, ар бир нерседе. Алымдар айтышат, адам баласында күнүнө бир аз убакыт болуш керек. Бир аз убакыт күн сайын жатканыңда болсун, эртемен болсун, кечинде жаткан болсун, саа деп коюшат да. Саа дегенде бир аз убакыт, ченемсиз эле бир аз убакыт. Канча убакыт болсо да. Не кылганга? Адам өзүнө эсеп кысап кылганга. Күндө жатып алып, мына бүгүн эртеден кечке кайсы ишти Аллах үчүн кылдым? Калыс, ыхластуу кайсы ишти кылдым? Бүгүн канча арам нерсени карадым? Канча арам нерсени уктум? Кайсынысы да Аллах Тааладан корктум? Кайсынысы Аллах Тааладан коркподум деген 5 мүнөттө, 10 мүнөттө болсо дагы өзүңдү кылган нерсеңди күн сайын бир аз эсеп кылсаң, иншалла Аллах Таала ошол адам имандын дамын сезип, иманды күчөйтүп, Аллах үчүн жашоого түрткү боло турган эң негизги себептерден. Жана Аллах Тааланы көп зикир кылып, көп истигфар кылыш керек. Аллах Таала баарыбызды ушу Аллах үчүн жакшы көрүп, Аллах үчүн жаман көрүп, Аллах Таала үчүн достошуп, Аллах Таала үчүн душмандаша турган адамдардан кылган болсун.